Саламатсыздарбы биздин кичинекей достор. Силер менен кайрадан Балапан шоу программасына жолукканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок, ал өзүнүн ырларын тартуулаганы келди. Анележе, анда эмесе биздин коногубуз менен таанышаардын алдында жагымдуу чыгармага орун бербейлиби? Анда эмесе кеттик. Кыргызстан тоолордун мекени, тунук сулар токойлор кендери, кылымдарга төбөлүп жашай бер, өсө берген гүлдөгүн мекени, көк асманды тиреген тоолору, ак булутту жандаган соолору, жаратканым сулуулук бериптир, айтып өтпөс эң бир коз мекени. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан коргойбуз сени бек туру. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан коргойбуз сени бек туру. Ата журтум алатоо мекени, коргойбуз биз сактайбыз өзүңдү, күн нуруна бөлүнүп жерге биз, кыргызымдын эрдигин даңктайбыз. Алатобуз элимдин тиреги, көк асманга желбирейт желеги, кыргызымдын эрдигин даңктайбыз, бабалардын салтын биз барктайбыз. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан коргойбуз сени бек туру. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан коргойбуз сени бек туру. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан коргойбуз сени бек туру. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан коргойбуз сени бек туру. Айдана, сага чыгарма жактыбы? Мага аябай жакты. Кереметтүү болду, Ооба. Мага формалары аябай жакты. Кийин чоңойгондо да өзүм баян өгүм келип атат да. Ооба, сонун болду. Анда биздин студияга келген коногубуз бизди күтүп калды окшойт. Таанышууну баштайлы, э? Саламатсыңбы? Бүгүн биздин студияга кандай келип алдың? Жакшы. Каяктан келдиң? Атың ким? Менин атым Кубанычбекова Айбике. Мен Таштыбы айылынан келдим. Канча жашасың? Мен 11 жаштамын. Сен канчанчы класста окуйсуң? Мен 5 класста окуйм. Ушу кичинекей кезиңен эле ырга кызыгып баштадыңбы? Ооба. Кайсы ырларды ырдайсың? Орусча, кыргызча ырларды ырдайм. Бүгүн бизге кайсы ырларды дайындап келдиң? Апакем Муана. Жакшы. Үйдө силерде ким ырдайт? Папам, чоң атам. Үй бүлөңөр менен баарыңар ырчы турбайсыңарбы?
Айдана, коногубуздан бир ыр сурабайлыбы, Бизге кайсы чыгарманы ырдап бересиң? Моана. Келиңиз анда угайлы. Ооба, келгиле. Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. 100 раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет. Мир больших ветров и бездомных вод. Я хочу уплыть, а в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, путь отправиться дальний. Он свет прольет на все то, что там меня так долго ждет. Вау, керемет. Айдана сага жактыбы? Мага аябай жакты. Үні кереметтүү экен, э? Буну канча күндө үйрөндүң? 2 күн, 1-2 күндө. Эмнеге ушул Моананы тандадың? Өрөзү жагабы? Айдана негизинен мага кыргыз тил сабагы жагат. Анан биздин коногубуздан да сурап көрбөйлүбү, кайсы предметти жакшы көрөт экенин, э? Мага кыргыз тил жана орус адабият жагат. Эгерде сен жомоктун ишине кире алсаң, анан кайсы каарман болгуң келет эле? Мен Рапунцель болгум келмек. Рапунцель, неге? Чачы узун, Татынакай. сулуу. Башка принцессалар дагы мындай татынакай го. Эмнеге именно ушул Рапунцельди калып атасың? Рапунцельдин ырдаган жагат. Сага кыргыз эстрада ырчыларынан кайсы ырчы жагат? Мирбек Атабеков, Чолпон Талипбек кызы, Дагы? Айдана Дека. Алардын неси жагат сага? Кийимиби, ырдаганыбы? Ырлары. Айдана, Айбекеден дагы бир ыр чыгарма сурабайлыбы? Анда Эникем деген ырын угуп келели. Ayıldı bugün eskerdim. Akşamlar canğa geçti.
Айбекенин мукам үнү бар экен, Мага ыры абдан жакты. Ооба. Сага бул ырды ким үйрөттү? Мага бул ырды Эрнис байке берген. Эрнис байкенин таасири абдан катуу тийген экен, Ооба. Келечекте ким болгуң келет? Мен келечекте мугалим болгум келет. Кайсы сабактан бергиң келет? Кыргыз тил. Кыргыз тил. Кыргыз тилди абдан жакшы көрөт экенсиң, Эмне үчүн мугалим болгуң келет? Мага мугалим болгон жагат. Ошондо ырчылыкты таштап неме мугалим болосуңбу? Таштабайбы? Жадап турам. Экөөнү тең чогулуп кетесиң, Мыкты. Замат. Үй-бүлөдө канча бир туугансың? 3. Улуусуңбу? Ооба. Жакшы. Айбеке, сен кийин чоңойгондо кайсы мамлекетке баргың келет? Мен Монакого кошкум келет. Монакого? Эмнеге? Казакстан, Дагы? Өзбекстан. Дагы? Орто Азияда эле жүргүң келеби? Дубайга баргың келбейби? Айдана, менин билишимче, Дубайда эң бийик мунарасы бар жана гүл бакчасы бар. Ал жакта 100 миллиондон ашык гүлдүн эсеби бар экен. Анда эмесе ушул Дубай жөнүндө кызыктуу дүйнөгө барып билип келбейлиби? Мага да аябай кызык болуп атат. Жүргүлө достор, чогуу көрүп келели. Дубай жөнүндө кызыктуу фактылар. Дубай Бириккен Араб Эмираттарынын эң таң калыштуу жана бай шаарларынын бири. Ал заманбап архитектурасы, люкс жашоо образы жана укмуштуу удай долбоорлору менен дүйнөнү таң калтырат. Дубайдын тарыхы жана өнүгүшү. Мындан 50-60 жыл мурда Дубай чакан балыкчы айылы болгон. Шаардын экономикасы негизинен балык оолоого жана жибек жолу аркылуу соода кылууга байланыштуу болчу. 1960-жылдары мунай табылгандан кийин Дубай тез өнүгө баштады жана азыркыдай кооз заманбап шаарга айланды. Бурж Халифа дүйнөнүн эң бийик имараты. Бурж Халифа 828 метр бийиктиги менен дүйнөдөгү эң бийик имарат болуп эсептелет. Анда 163 кабат бар жана ичиндеги люкс батирлер, мейманканалар жана ресторандар дүйнөлүк деңгээлдеги шарттарды сунуштайт. Дубай Молл дүйнөдөгү эң чоң соода борборлорунун бири. Анын ичинде 1200дөн ашуун дүкөн, муз аянтчасы, океанариум жана чоң оюн-зоок парктары бар. Дубайда Пальма Жумейра, Пальма Дейра жана Пальма Джебел Али деген 3 жасалма арал бар. Алар спутниктен караганда пальма дарагына окшош көрүнөт. Бул аралдар дүйнөдөгү эң мыкты инженердик долбоорлордун бири болуп саналат. Дубайда жамгыр сейрек жаайт. Дубай чөлдүү аймак, ошондуктан жамгыр жылына 5-10 жыл гана жаайт. Бирок шаар бийлиги атайын булуттарды ура, башкача айтканда жамгырды жасалма түрдө чакыруу технологиясын колдонуп, жаан жаадырат. Дубайдагы полиция суперкарларды колдонушат. Бул шаарда полиция кызматкерлери кадимки автоунааларды эмес, Lamborghini, Ferrari жана Bugatti сыяктуу кымбат спорттук унааларды минишет. Бул шаардагы кооздукту жана байлыкты дагы бир жолу көрсөтүп турат. Дүйнөдөгү эң ийри фейерверк рекорду. Дубай жаңы жылдык майрамдарда дүйнөдөгү эң чоң жана кооз фейерверктерди атат. Бул рекорд Гиннестин китебине да кирген. Кондиционер менен жабдылган аялдамалар. Дубайда жайында абанын температурасы 50 градус Цельсийге чейин жетет. Ошондуктан автобус аялдамалары кондиционерлер менен жабдылган. Дубайдагы эң чоң гүл бакча Miracle Garden. Miracle Garden дүйнөдөгү эң чоң гүл бакчасы болуп саналат. Бул жерде 150 миллиондон ашык гүлдүн түрү өстүрүлөт. Дубай байлык, технология жана кооздуктун чордону. Бул шаар күн сайын жаңы жетишкендиктерге ээ болуп, дүйнөнү таң калтырууда. Аны эле мен неме Дубай жөнүндө өтө кызыктуу маалыматтарды билип албадымбы? Ооба, абдан кызыктуу маалыматтар бар экен, Ооба, Сага да жактыбы? аябай жакты. Айбеке, бизге дагы бир жагымдуу чыгарма арнап берчи. Кайсырды билесиң? Көжөм жигит.
угуп көрөлү, Жаныма келсең, кылчайып карабай, сүйкүмдүү сөзүмдү сүй деп санабай, алдымдан чыксаң аташып жоңдон. Алдагым келип кармаба колумдан, бир жеке жолу тороду бастырбай, сүйүүсүн арнап мага сөз айтырбай. Дос кызым айтты досумдун жоругу, анында жүрүптүр эшиги какылай. Айбике үнүң абдан сонун экен, мукам экен, Сенин досторуң барбы? Ооба. Кел анда ошолорго салам жазайбыз. Чүй-Бустук мектеп гимназиядагы досторума салам берем. Айбике, биздин эфирге келип бергениңе чоң рахмат. Сенин дагы таланттарың болсо, биздин Жичи каналдын эшиги ар дайым ачык. Сени кайрадан күтөбүз. Ал эми биз эфирибизди уланталы. Айдана, сага жомок канча жагабы? Мага абдан жагат. Кандай жомокторду билесиң? Көбүнчө орусча жомокторду билем. Мисалы, Колобок, 7 козлят. бизде досторубуз да күтүп калды окшойт. Роза апанын да жомокторун көрүп келели. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Анда эмесе мен бүгүн силерге өз жомогумду дагы бир жолу окуп берейин. Ошон үчүн экранга жакын келип, мен жомогумду бирге угайлы. Мен бүгүн силерге күч менен айла деген жомокту окуп берем. Күндөрдүн биринде жалгыз киши токойду аралап келе жатты. Аңгыча ач карышкыр алдынан чыга калып минтип айтты. Эми өлүмгө камдана бер. Сени азыр жейм. Мен сага эмне кылдым? Мени эмне үчүн өлтүргөң келет? Деп сурады киши. Ошону билбейт имишсиң, Чынында эле билбейм. Айтып берчи, Кудай жалгагыр, деди киши. Бүгүн эртең менен мени балдардын арасында уктатпай койдуң. Сенин чоруңдун үнү кулагымды тундуруп, башым дагы эле ооруп жатат. Кагылайын кате, дегемни деп жатасың, каяктагы чоорду айтып жатасың. Мен ал жерде чүчкүрүп гана койбодумбу? Мейли, эмне кылсаң да азыр сени жеп тынам дейт. Ким күчтүү болсо, ар качан ошонуку туура, деди киши. Сага каршы эч айла жок. Эгер жегиң келсе, же. Бирок оболу сууга жуунганга уруксат бер, тазаланып алайын. Болбосо өтө кир болуп калдым, дейт. Анда барып сууга жуун, деди карышкыр уруксат берип. Өзү четке барып кишини күтүп олтурду. Киши сууга барып жуунумуш болуп, карышкылга билдирбестен союлду алды. Кана, даярсыңбы деп сурады карышкыр. Киши болсо, даярмын. Киши карышкырга акырын басып келди да, сол колу менен аны куйруктан толгой кармап, оң колундагы сойыл менен аябай сабап, сенде күч болсо, менде акыл бар. Сенде тиш болсо, менде айла бар, деди. Карышкыр ары жулкунуп, бери жулкунуп, акыры кутулуп чыгып, куйругу кишинин колунда кала берди. Киши карышкырдын куйругун кабына салып, аны шылдыңдап күлгөн бойдон жолун улантты. Карышкыр эсин жыйгандан кийин улуу уңшуп, өз шериктерин чакыра баштады. Ал улуганда карышкырлар келди. Кишиден кандай кордук көргөнүн чолок куйрук карышкыр айтып берди. Карышкырлар кишинин артынан кууп жөнөштү. Улуп уңшуган үндү укканда киши карышкырлар кууп келатканын анык билди. Анчалык көп ойлонбой эле карагайдын башына чыгып, чоң бутакка минип алып, ылдый жакты карап отура берди. Карышкырлар жүгүрүп келип, карагайды айлана чуркап кишиге
карап тиштерин шакылдатышты бирөөсү. Муну жугаштын башынан түшүрүш керек деди. Керек экени чын, а бирок кантип деди дагы бири суроо берди. Эмне кылуу жөнүндө каршкылар көп ойлонду. Акыры эң картаңы минтип айтты. Чоң карышкыр карагайдын так түбүндө турсун. Дагы бири анын жонуна чыксын. Үчүнчүсү анын үстүнө. Анан төртүнчүсү, бешинчиси болуп качан тиги бутактагы кишиге жеткиче биринин үстүнө бири чыга берсин. Ошондо биз аны жерге сүйрөп түшөбүз. Бул акыл карышкырга абдан жакты. Айрыкча чолок куйрук өтө кубанды. Ошол замат карышкырларды үстүнө чыгууга буйрук кылып, мына бул шүмшүктөр жерге сүйрөп түшүп, терисин тескери сыйрып, өзүн туткулап жейбиз деди. Ошентип карышкылар бирине бири чыгып, уламдан улам өйдөлөй баштады. Эми эң акыркы карышкыр бийикти карай тырбышып кишиге жеткени калды. Иш жаман жагын айланганын киши даана көрүп, бирок акылынан адашкан жок. Кабындагы карышкырдын куйругун сууруп чыгып, аны жерге ыргытты. Эй чолок куйрук, тигине сенин куйругун алгының, балким кайрадан жабыштырып коерсуң, деп кыйкырды. Чолок куйрук өтө кубангандан куйругун баса калды. Бөлөк карышкырлар бүт бойдон кулап түшүп, кээ бири өлүп кала жаздады. Ачуусуна чыдабай, алар улуу уңшуп, чолок куйруктун артынан кууп жөнөтүштү. Анткени баарын кулатып жиберген ошол болчу. Киши жерге түшүп, аман эсен үйүнө кайра кайтты. Мына балдар, акыл деген ушундай болот экен. Акылдуу адам ар дайым бардык амалдардан кутулат экен. Ошон үчүн балдарым, силер дагы ушул кишидей акыл эстүү, жакшы бала болуп чоңойгула. Анда эмесе саламатта калгыла. Бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Анда эмесе кийинки эфирден көрүшкөнчө Аман тургула.